Кимди шайлайсың? Sadır Japarov. Assalamu alaikum урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бишкек кабар YouTube каналы азыр Бишкекте. Менин атым Ахунжан. Бул чыгарылышта сиздерге кандай видеоролик тартууламакчыбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 10 январда президенттик шайлоо өтөт. Ал эми 15 декабрдан ушул президенттик шайлоого үгүттөө иштери башталды. Жалпы 18 талапкер ат салышууда бул президенттик шайлоодо. Биздин максатыбыз Бишкек шаарынын тургундары кайсыл талапкерге ишеним көргөзөт, ошону гана чагылдырып көрсөтүп бермекчибиз. Биз бул чыгарылыш менен кайсыл бир талапкерге ишеним көрсөтөрүбүздү билдирбейбиз. Андыктан туугандар ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиздер дагы кайсыл талапкерге ишеним көрсөтөрүңүздөрдү комментарий аркылуу белгилеп жазып кетсеңиздер болот. Рахмат. Биз баштадык туугандар. Президенттик шайлоодо кайсыл талапкерге ишеним көрсөтөсүз? Кимди шайлайсыз? Садыр Жапаров. Садыр Жапаров. Саламатсыңар, кандайсыңар? Качпа, токто. Менин атым Ахунжан, Бишкек кабар YouTube каналы. Президенттик шайлоодо кайсыл талапкерге ишеним көрсөтөсүз байке? Эч кимисинде ишеним жок. Эч кимисине ишеним жок, Эч кимисине. Эмнеге? Балким жанагы Квара Сооронкулова эле кичине түзүгүрөөк болбосо калганда ишеним жок. Биз азыр Борбордук Ала Тоо аянтынын алдына келдик. Анткени бул жака балаты тигилген. Мындан бир 10 күн мурда бул жакта туугандар кечкисин элдер аябай көп болот азыр. Ошол эл көп жерден биз сурамжылоону ушул жерден улантмакчыбыз. Бишкек кабар YouTube каналы. Президенттик шайлоодо кайсыл талапкерди шайлайсыз? Энди талапкерди мен айта албайм. Ал кимдин ишеничи. Энди Садыр деп атат элди. Энди айтат го, кимге Кудайдын назары түшсө, ошо болот дейт. Шайлайсызбы өзүңүз? Шайлайбыз, кene. Кимди? Эми Садырды ойлоп атканда? Садыр Жапаровду ойлоп атасыз, Ошону деп. Менин атым Ахун, Бишкек кабар YouTube каналынан. Президенттик шайлоодо кайсыл талапкерге ишеним көрсөтөсүз? Кимди шайлайсыз? Өзүм көлдүк болгондон Жапаровго салабыз. Көлдүк болгондон Садыр Жапаровду шайлайсыз, Рахмат сизге. Менин атым Ахунжан, Бишкек кабар YouTube каналы. Президенттик шайлоодо кайсыл талапкерге ишеним көрсөтөсүз? Кимди шайлайсыз? Ушул тууралуу тартып аттык эле элден сурамжылоо. Президенттикке Садыр Жапаров менен көрөсөбүз коет атам. Садыр Жапаров, акыркы ишеничибиз ошо болот атат. Акыркы ишенич. Азыр 18 Садыр Жапаровду шайлайсыз, Азыр бизде Бишкекте сурамжылоо кылып атабыз. Сиз 4-үнчү адамсыз. Бизде 4-үнчү адам уже Садыр Жапаровго ишеним көрсөтөрүн билдирди. Рахмат сизге. Кимди шайлайсың? Sadır Japarov. Урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, өзүңүздөр күбө болгондой, биз сурамжылоо кылган элдердин дээрлик 90% Садыр Жапаровго ишеним көрсөтөрүн айтышты. Тактап айтканда, алдыдагы президенттик шайлоодо Садыр Жапаровду шайлашат туугандар. Бизде айрым техникалык катачылыктар кетип калыптыр. Биз дагы көп элдерден сурамжылоо жүргүзгөн элек, аны тилекке каршы жүктөй албадык туугандар. Болушунча бир аз мээнет кылдык эле, ошону дагы жүктөп коюуну туура көрдүк. Алдыда туугандар ушул президенттик шайлоого аз күн калганда дагы биз ушундай сурамжылоо жүргүзөбүз. Анан биз ар дайым авторынактагы машиналарды, унаалардын бааларын билип, ушул Бишкек кабар YouTube каналы аркылуу чагылдырып келебиз туугандар. Бишкек кабар YouTube каналына ар кандай суроолоруңуздар болсо, реклама боюнча суроолоруңуздар болсо, биздин Бишкек кабардын башкы бетине кирсеңиздер, биздин номер ошол жакта жазылган. Ал эми описанияга дагы жазып калтырам. Ошол жактан биз менен байланышсаңыздар болот. Сиздер дагы алдыдагы президенттик шайлоодо кимге ишеним көрсөтөсүздөр, кимди шайлайсыздар, кимден үмүтүңүздөр чоң? Анын бардыгын биздин комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Анан дагы биздин Бишкек кабар YouTube каналында алгачкылардан болуп көрүп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө астындагы кызыл түстүү катталуу баскычын басканды унутпаңыз. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Кайсыл талапкер президент болуп калса, Кудай насип кылып буйруса, алдыдагы келечекке Кыргызстанды, мекенибизди гүлдөтүп, өнүктүрүп жиберсин деген жакшы ой тилектерим менен ушул видеороликти аяктайм.